Батареялар муздак, кантип жатабыз бүгүн үйгө. Как точно мы его определим, сразу начнем земляные работы. Бүт баары тиги туман басып калса эле ойлоп турмун, акыр заман келатат экен депчи. Бүгүнгү эртең менен биякта жарылды го. Ысык суу чыккан жок. Горячей водой и отоплением. Эме ысык суу жабылып калды. Постепенно приближаемся к точке, где сама утечка. Анан могу жерден автобус менен кете алган жокмун бир күн. Кечке күтүп, вообще көрүнбөй калды. Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрөрмандары. Биз азыр Бишкек шаарынын 7 апрель көчөсүндө турабыз. Өзүңүздөр социалдык тармактардан көргөндөй Бишкек жылуулук тармактарында жарылуу болуп, бул жерде ушул Көкжар кичи районунда суу каптап, буу көтөрүлүп, анын кесепетинен азыр шаар тургундарында бир канча үйлөрдө жылуу суулар өчкөндүгү маалым болду. Анда эмесе биз азыр ушул эмне иштер болуп атканы, кайсы жерден жарылуу болду, же бул жылуулукту элеби, же суунун дагы, ысык сууну дагы камтыйбы, ушулар боюнча сурап көрөлү. Мы находимся по улице 7 апреля, немного выше улицы Шоукум, напротив микрорайона Көкжар. Здесь произошло повреждение тепловой сети. Тепловая сеть, участок локализован. Все южные микрорайоны находятся с горячей водой и отоплением. Собрана резервная схема, все потребители перезапитаны. В данное время мы сейчас здесь сделали несколько шурфов, производим нахождение места утечки. Как точно мы его определим, сразу начнем земляные работы. Мы сейчас определились, мы уже, то есть место мы локализуем, постепенно приближаемся к точке, где сама утечка. Сейчас вот производим мероприятие по точному ее поиску. Как точно мы найдем, сразу же вот экскаватор начнем копать. Определяем точку повреждения конкретно, четко. То есть мы как бы в диапазоне, сейчас вот сужается поиск порыва. Үйдөн ысык суу чыккан жок, просто суу жок деп мага чалды да кошуналар, эмне болду деп. А так мындай нормально, бирок батареялар муздак, кантип жатабыз бүгүн үйгө. Анан могу жерден автобус менен кете алган жокмун бир күн. Кечке күтүп, бүт каптап кетти да бул туман деп коебу, пар деп айтабы кандай. Вообще көрүнбөй калды. Ушул жерден Тете Акынбаевага жөө бастым. Срочно бирөөлөр күтүп атты эле мени. Чуркадым да. Азыр келатсам нормально, бүт баары эле уже тарап жок. Бүгүнгү эртең менен биякта жарылды го. Бүт баары тиги туман басып калса эле ойлоп турмун, акыр заман келатат экен депчи. Анан туман басып кетти, анан билбейм, кара болуп басып, ак болуп басып. Эме ысык суу жабылып калды. 1-2 саатта билбейм иши. Өзүңүздөр көргөндөй, аркабызда Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын кызматкерлери иш үстүндө кызмат кылып жаткан убагы азыркы учурда жарылуунун кайсыл жерден болгонун таап, ошонун иштөө үстүндө турушат. Ал эми сиздер менен кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.